Ардактуу көрөрман, көрүп жатканыңыз НТС телеканалы таң шоуга берүүсү. Эгерде жаңыдан гана биздин экранга кошулган көрөрмандар болсо эске салып өтөлү. Биздин болсо бүгүнкү күндүн эсебинен эң алгачкы коногубуз бар студиябызда. Эң алгачкы коногубуз менен эле өзгөчө таттуулар жөнүндө сүйлөшүп бүгүнкү темабызды баштайбыз. Бизде сонун таттууларды жасаган кондитер айым конокто Рахат Исмаилова. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык, рахмат, жакшы. Кандай жүрөсүз? Жакшы, шүгүр. Кондитерлердин таңы күнү кеч эле башталат дешет, бирок сиздики кандай башталат негизи? Кеч эмес, биздики эрте башталат. Эл катары. Эрте эле башталат. Ооба, эрте эле башталат. Келиңиз, акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп, кандай жаңылыктар болуп атат? Негизинен эле таттуулардын көбүнчө акыркы убактарда кандай түрлөрүнө басым жасап, кандай түрлөрүнө ушул кардарлардан көп сунуштар түшүп атат? Бизде азыркы учурда эме бобовый пастадан гүлдөр бар. Өзгөчөдөн турат, ошол менен азыр көп заказдар түшүп атат. Анан зефирный букеттер. Ал болсо гүл эле букет, бирок жей турган букеттер болуп, гүлдөр болуп эсептелет. Сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн ошол нерселерге басым жасалып атышы мүмкүн? Просто бизде мындай да, азыр кийимдин деле улам жаңыланып турат го, ошондой эле кардарлар жаңы нерсе чыккан сайын ошого кызыктар болуп, анан эме заказ көбүрөөк болот да, ошого кызыгышат. Демек, бул акыркы айлардагы, акыркы жылдардагы, акыркы айлардагы жаңы нерсе. Негизи бул нерсе башка чет мамлекеттерде уже популярный болуп, азыркы учурда аябай өнүгүп учуру, а бизге болсо жагын келип атат. Эми келип атат. Негизинен эле кондитер кандайча бул ишке келип калгансыз, ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Канча убакыттан бери алектенесиз? Сөз башынан болсунбу? Мен бул кондитер боюнча уже 7 жылдан ашып калды. Үйдө жасап баштагандан бери эсептесем. Бул жадка келип калган себеби үйдө балдар менен декретте отуруп, анан эмне кылам деп көп нерсеге негизи окуп аракет кылгам, бирок эң көбүрөөк жакканы ошо кондитер жагы болду да. Анан окуучуларды дагы өзүңүз мастер-класстарды өтүп үйрөтөсүз, ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Ооба, азыркы учурда окутам, мастер-класстарды дагы өтөм. Бизде болсо курстардын 2 түрлөрү бар. Кондитер-оформитель жана кондитер с нуля деген. Айырмачылыгы просто кондитер-оформительде көбүнчө биз 3D декорлорго, өзгөчө декорлорго басым жасайбыз. А кондитер с нуля бул жаңы баштап кызыктар болуп аткан окуучуларга ыңгайлуу. Кайсы бөлүгүндө көбүрөөк адамдар бар азыр? Азыркы учурда экөөнү тең кызыгышат, себеби бизде азыр кондитерлер өтө көп. Уже ошо мен кондитер болом деген адамдар көбүнчө кондитер-оформительдеге келишет, а кондитер с нуляга өзүн сынап көрөйүн деген окуучулар келишет. Демек, башында окуп үйрөнүп, анан уланса болот экен, сыртын кошо жасагандар. Ооба, бизде негизи биринчиде деле базовый декор деп коет. Кондитер с нуляда ошондо үйрөнүшөт. Анан кийин болсо, просто кээ бир учурларда мындай да, студенттер деле кечке окуп жүрүп, анан көп акча окуп туруп, юрист, финанс болуп туруп, анан арасынан 5-6 эле юрист, финанс болот го. Ооба, ошондой эле кондитерлерде деле ошондой да. 10-15 окуучу келсе, арасынан 1-2 эле кондитер болушу мүмкүн, а калгандары уже ага жакпай калышы мүмкүн да. Же атайын жөн эле мен атайын кондитер болбойм, бирок үйдөн эле үйдөгүлөргө таттуу жасап бериш үчүн эле окуйм деп атам дегендер деле болобу? Ооба, андайлар да көп. Үйдө эле балдарыма жасап берейин, туугандарыма, кайын журтума жасап берейин дегендер да көп. Бирок көп учурларда эгерде кызыкса, анан заказга дагы алып кеткендер да көп да. Түшүнүктүү. Анан азыр баш жагына келели. 7 жыл мурун Рахат айым эмне кылчу эле, эмне менен иштечү эле? Же балким бир өзгөчө спорт чебери беле, же ырчы беле? Жок, мен негизи үйдө балдар менен отурчумун. Анан швеяга кызыгып, дизайнерскийде да окугам. Косметологияны окугам, көп нерсени окуп, алектенип көрдүм 1-2 ай. Анан эң аягында эле ошо кондитерский сорону көңүлүмө көбүрөөк жагып калды да, ошону алып кеттим. Негизи эле Кыргызстандан өзүңүз жактырган мыкты деп эсептеген кондитерлер барбы, Рахат айымдан башка дагы? Өтө мыкты деп жок, кандай көрө элек. Кондитерлер негизи көп, айтпайм мен бардыгы эле, бирок азыркы учурда
мен деле ошолор менен тең келем деп ойлойм да. Мага аябай жагып, кумир тутуп, мен да ошондой болсом деген кондитерлер жок. Ал эми жана кофейняларга барып, же ресторандарга барып таттууларын жеп калганда, өзүңүз барып мындай болобу учурлар, муну мындай кылып койсо болмок экен деп катачылыктар көзгө көрүнүп? Ооба, көп учурларда кофейняларга барганда заказ берем, атайын десерттерди. Анан карап, сындап да өтөм. Азыр бизде сиздин курсуңуз боюнча видеоролик бар экен, келиңиздер. Экранга жакыныраак чакыра алдагы көрүүчүлөрүбүздү экрандан биргеликте көрөлү, андан кийин кайрадан көрүшөбүз. Телеканалын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Рахат кондитерлик студиясында турабыз. Бүгүн бул жерде Рахат айымдын кондитерлик курсу аяктап, бүтүрүүчүлөрү бүтүрүп жаткан маалы. Дал ушул жерден Рахат айым менен маек курмакпыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Рахат айым? Бул жумуш менен канча жылдан бери алектенесиз? Саламатчылык бул жумуш менен 7 жылдан ашып калды алектенгениме. Жакшы. Анда эмесе бүгүнкү болуп жаткан курс боюнча кененирээк айтып бербейсизби? Бүгүн бизде кондитер оформитель курсубуз аяктап атат. 10 кыздар катышты. Азыр биздин кыздардын жасаган результаттары ушул жактан көрсөңүздөр болот. Айта кетсеңиз, сиз курстан тышкарыда тортторго буйрутма аласызбы? Мисалы, туулган күн же болбосо майрамдарга? Ооба, албетте алабыз. Биз каалаган кардарлар кандай декорлорду кааласа, ошондой каалаган декорлор менен жасап бере алабыз. Жакшы. Анан азыр мындай болуп атпайбы? Үйдө отуруп калган, бала менен бошой албай, же болбосо жумуштан такыр колу бошогон аялдар үчүн да мындай кандайдыр бир үйрөнүү жолу барбы? Албетте, азыркы учурда бизде курска катышып аткан айымдардын көбү үйдө отуруп, баласы менен алектенгендер, убактысы жок, сыртка чыгып иштегенге. Ошолорго дагы аябай чоң мүмкүнчүлүк. Үйдө отуруп эле ушундай заказдарды алып жазаса болот. Себебинде бул нерсе мен өзүмдүн практикамда да өткөн. Ошондуктан мен 100% кепилдик берип айта алам. Жакшы. Анан дагы мен билишимче, курс аяктаган соң сиз сертификат берет экенсиз. Анан ушул сертификатты алган соң ар бир сиздин окуучуңуз өз алдынча иштеп кете алабы? Негизи сертификат беребиз бардыгын эле, бирок мен ар бир окуучу алып кете алат деп, бул эгерде адамдын каалоосу күчтүү болсо, албетте алып кете алат. Бул жерде каалоо деле катуу болуш керек экен. Албетте, сөзсүз түрдө каалоо болуш керек. Анан дагы бир суроо берейин дедим эле. Сизге катышкан окуучулардын жаштары да аябай жаш экен. Негизи канча жаштан баштап окуса болот? Бизде бул жакта жаштын эмеси өлчөмү жок. Ким кааласа эле, ким кайсы адамдын каалоосу күчтүү болсо, ошол адам келип окуп берсе болот. Дагы бир суроону сизге бере кетсем, сизде курстун канча түрү бар? Бизде азыркы учурда офлайн курсубуздун 2 түрү бар: кондитер с нуля жана кондитер оформитель курсубуз, жана ошондой эле онлайн курстарыбыз бар. Региондордо эгерде бизге Бишкек шаарына келе алышпаса, онлайн курсубузду окушса болот, жана чизкейк онлайн курсубуз бар. Сиз уже 7 жылдан бери иштейт экенсиз. Анан 7 жыл ичинде эң кымбат баада алган буйрутмаңыз канча болгон, жана канча килограммды түзгөн, ошо жөнүндө айта кетсеңиз. Буйрутма боюнча эң чоң торттун баасы 70 000 сом болгон. Ал торту 5 ярусный торт, ар түрдүү начинкалары менен болгон болчу. А так негизи дагы чоң шоу торттор болгон, 2 метрлик торттор. Бирок алар торттордун бардыгы торт эмес, ал макеттерден жасалган торттор болуп эсептелет. Көбүнчө ошо тортторду менин оюмча тойлорго берсе керек, буйрутма? Албетте, көбүнчө тойлорго берет, чоң тойлорго беришет. Көрүп өткөндөй сюжеттен кийинки дал ушул коногубуз кондитер Рахат Исмаилова бизде конокто. Дагы бир жолу саламатсызбы? Анан айта кетсеңиз, дал ушул кондитердик кесиптин сиз 7 жылдан бери өзүңүздүн тажрыйбаңызда байкаган артыкчылыктары жана кандай минус жактары болушу мүмкүн? 7 жыл ичинде артыкчылыктары негизи кондитер болом десең, бизде болсо өнүгүүнүн үстүндө ар дайым жүрүш керек. Минус жактарын деле көрбөйм, просто болгону эгерде өтө кызыгып, ошо тортко кызыгып кетсең, болгон убактың баарын ошо нерсеге бөлүп калат экенсиң да. Көп учурларда мен күнү түнү уктабай да калган учурларым болгон. Себебинде өзүмө аябай жаккандыктан да. Аягында жолдошум да сен оюң бар торт эле болуп калды го дегендей нерселер болгон. Азыр бирок эми шүгүр алдымда кыздарым бар, алар да жардам берип жазышат, ошондуктан азыр бир аз убактым кенен. Минус жактары таттууда эле көңүлүң калып калат.
Жок, таттуудан мен негизи өтө өзүм аябай таттууга жакынмын, бирок дагы деле таттуудан көңүлүм кала элек. Анан азыр ушул нерсени сурайын дедим эле, кыздар бар деп калбадыңызбы? Деги эле Рахат студиясында канча адам иштейт? Азыркы учурда 5-6 адам иштейт. 5-6. Демек баягы жаңы баштап аткан учурда көпчүлүк кыйын болот го, ошол учурда дагы башка нерсеге убакыт калбай калат экен. Жаңы баштап атканда сөзсүз түрдө себеби дегенде өзүң жалгыз болосуң. Баардык нерсени СММ-дагы, видеографдагы, заказды алгандагы, жасагандагы өзүң болгондуктан убакыт өтө тар болуп калат. Азыркы учурда ошол 6-7, 5-6 адамдын ичинен атайын ошол СММ жагын караган адамдар дагы бар, Сөзсүз түрдө антпесе бизде Инстаграмдагы учурда азыркы учурда СММ жаатында иштей турган адам болбосо, анда бизнесин жакшы жүрбөйт дегендей. Бар бизде СММ жагы бар, копирайтер деп коет, видеографтар бар. Копирайтерлер аябай жакшы иштейт деп койбойсузбу? Шүгүр жакшы иштешет. Анда мындай кылалы, эжекем 7 жылдык стажы менен азыр биздин алды жаныбызда отурат. Анан студиянын ачылганына деле ошо 6 жыл болуп калыптыр, 5-6 жыл. Эң алгачкы студиянын ачылганын эске салбайлыбы? Эмне болуп ачылды эле, кандай кыйынчылыктар менен ачылды, башкы демөөрчү ошол убакта ким болуп атты? Эң алгачкы мен негизи үйдө жазып атканда эмнегедир мага көп кыздар жазчы үйрөтпөйсүзбү депчи. Анан талаптар өтө көп болгондуктан, негизи апамдын цехи бар болчу, ал цехин бир себептери белгилүү бир себептерден жаап, анан мен ал жактан студия ачканга апам сунуштап калган. Анан ошол жакта ачып иштеп, анан дальше өнүп кеткен. Дал ушул аралыкта мисалы бул жумушта эмнеден сиз көбүнчө жок муну азыраак эле кылайын деп экономдоп коесуз, анан эмнени такыр экономдобойсуз, мындай баш тартпайсыз, жок бул нерсени мындай максималдуу түрдө кылыш керек деген нерсени? Продуктудан же колдонгон нерселерден? Мен негизи продуктудан экономдобойм. Биз көбүнчө болсо адалдыгына басым жасайбыз, башынан адалдыгына басым жасайм. Эгерде өтө зыян нерселер болсо, эми шариатка туура келбеген, шариат эмес, негизи эле медицинада дагы адамдын ден соолугуна зыян келтире турган нерселер болсо, ал нерседен баш тартканга аракет кылам. Негизи эле аракет кылып, такыр кылбайм да. Дал ошол нерселер баягы торттун же таттуулардын дагы баасынын кымбат болушуна алып келиши мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө себеби дегенде биздики эң жогорку баадагы продуктылардан жасалат. Анан ошого жараша биздин тортубуздун да баасы кымбат. Ошол эле творожный, сыр, сливки деп коюшат, ошо крем бул жакта эң негизгиси кремден айырмаланат да. Анан көп учурларда айтышат, эмнеге сиздики кымбат? Бир эле продукциянын названиясы бир эле айтылганы менен анын дагы ар кандай баалары бар да, ошого жараша торттун сапаты кымбат, жакшы да болот, анан кымбат да болот. Анан ушул жерден сурайын деп кеттим. Деги эле кондитер боло турган адамдар эмне кандай талаптарга жооп бериш керек? Бир эле торту туура жасаганды билбеш керек да туурабы? Башка дагы бир талаптарга жооп бериш керек. Ооба, талаптар тазалык. Эң негизгиси тазалык. Бул бир деп коелу, бир талап тазалык. Экинчи талап медицинаны дагы бир жакшы билиш керекпи? Жок, медицинанын кереги жок, эң негизгиси спорттун кереги жок. Бийдин кереги жок. Жок, эң негизгиси калоо болуш керек, анан творческий адам болуш керек деп коет көбүнчө. Демек, чыгармачылыгы, баягы фантазиясы жанып туруш керек да? Сөзсүз түрдө фантазиясы мындай күчтүү иштеш керек да, торттон дагы. Анан фантазия же чыгармачылык деп калдык го, акыркы убактарда Инстаграмдан, ТикТоктон көп көрүп калып атам да. Биз кадимки колдонуп жүргөн буюмдарга окшошкон тортторчу, мисалы чыны же ошол отурган диван сыяктуу эле нерселерчи. Сиздерде дагы болобу ушундай сыяктуу торттор жасаган учурлар? Сөзсүз түрдө бизде азыркы учурда ошо кондитер-оформитель деп атпайлыбы? Ошол курсубузда ошондой өзгөчөлөнгөн тортторду жасайбыз. 3D декорлор деп коет аны. Көзгө көрүнгөн нерселердин баардыгын жасайбыз. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар, жарнамалык тыныгуу болсун, андан кийин биз маегибизди улантмакчыбыз. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо.
Они пришли, чтобы покорить мир бизнеса и заработать миллионы. Но только лучшие из лучших смогут пройти этот путь и достичь успеха. Участники нашего шоу готовы показать всем, на что они способны. В конце концов, только один сможет стать настоящим победителем и выиграть 1 миллион сомов. Биринчиле проблема акча табуу. Смотрите новое реалити-шоу про бизнес и деньги. Ардактуу көрөрман, көрүп жатканыңыз НТС телеканалы таң шоуга берүүсү. Биз болсо маегибизди уланталы да. Бизде кондитер Рахат айым конокто. Анан Рахат айым бул тууралуу айтса кетсеңиз, негизи ушул таттуулар жасоодо, торт жасоодо кайсыл ушул майрамдарга жасаган көбүнчө жагат, кайсыл атмосфера, мисалы үлпөт тойлордун торттору башкача болот, дагы билбейм, юбилейлердики башкача болот го. Мага негизи баардык эле торту жасаган жагат. Кайсы майрам болбосун. Майрамы жок деле торт өздөрү жегенге да заказ беришет. Бирок көп учурларда мага чоң шоу торттор жагат жасаганга. Ал торттор жасаш деле баягы чоң торттор жасаш ошончо эмгек, анан ошондой бир чыгармачылыкты талап кылса керек. Аны болсо не деп коет, опыт болуш керек. Опыт болмоюнча шоу торту жасаш бир аз кыйыныраак болот. Бирок биз көп учурларда өзүбүз каалаган эмес, кардар каалаган тортторду жасап беребиз. Анан кардарлардын кээде баягы купулуна толбой калган учурлар болгонбу? Мисалы, жок мен бул тортто башкача элестеткем да, же дизайны ошол эле башкача болуш керек эле деген нерселер. Жок, Кудай сактасын, андай нерсе боло элек. Азыркыча көп эле кардарыбыз ыраазычылыгын билдиришет. Көрдүңүзбү? 7 жылдан бери андай боло элек. Бул дагы бир сонун жетишкендик, чоң жетишкендик, э. Анан Рахат айымдын торторунун дизайнерлери каяктан? Кайсыл жактан же Рахат айымдын өзүнүн чыгармачылыгы? Мен азыркы учурда иштеп аткан кыздарым, мен өзүм эле окуучуларым. Ошолорду айтып атасыз? Ооба. Өзүм окутуп үйрөтүп алган кыздарым. Анткени Сеуденде азыр даяр үйрөнгөн кыздары келиши кыйын. Көп учурларда келип, үйрөтүп туруп анан чыгарабыз. Бул дизайнерлери болду. Эми торттун дизайнын сурайын. Чыгармачылык кайсыл жактан? Өзүңүз эле өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз кооздогондо кандай? Кооздогондо кооздуктары. Торттун кооздуктарын билбейм эмнегедир мен эң башында эле баштаганда ошо мастика менен негизи өзгөчө торттор жасайсың да. Башында эле ошол эмеге басым жасап кылгам. Бирок бизде ал учурларда эч ким үйрөтпөйт болчу. Көп учурларда бизде Москвадан келген, Казакстандан келген мастерлерден үйрөнгөн. Азыр деле баягы убакыттын өтүшү менен баягы билимди, үйрөнүүнү жаңылап турасызбы же? Сөзсүз түрдө жаңылап турушубуз керек. Себеби дегенде жана жогоруда айтып кеткендей кийим сыяктуу да муну дагы жаңылабаса болбойт да, артта калып каласың. Азыркы учурда окуйбуз, өнүгүүнүн үстүндөбүз. Америкадан, Казакстандан, Казакстанда көп учурларда албайбыз, Кытайдан, Кореядан онлайн сабактарды алганга аракет кылабыз. Ошол сабактарды алып атпайсыздарбы сиздер башка мамлекеттерден? Ошолорду эле алып келип туруп кайра биздин кондитер боло турган биздин инсандарга окутасыздарбы же жеке өзүңүздөрдүн башкача программалар барбы? Жок, биз ошо курска көп учурларда курска басым жасагандыктан сөзсүз түрдө биз окуучуларга ошону колдонгонго аракет кылабыз. Чет өлкөдө окуп үйрөнүп, анан кийин бизге ошол нерселер канчалык деңгээлде туура келет? Кээ бир мисалы колдонгон азык түлүктөрдү мүмкүн өзгөртүүгө туура келеби? Сөзсүз түрдө кээ бир учурларда алардын азык түлүгү биздикке туура келбей калышы мүмкүн. Аны өзүң эме кылып көрөсүң, кандай десем, испытание кылып көрөсүң да. Ошондой кылып анан жасайбыз. Кээ бир нерселер демек алмаштырганга дагы туура келет. Алмаштырганга да туура келет. Еще бизде ал продукциялар сатылбай да калышы мүмкүн да. Анан сиз кондитер болом деген айымдарга кандай кеңеш бересиз? Башында кантип башташ керек, эмнеден башташ керек? Анан атайын мисалы окубай эле үйдөн эле үйрөнсө болобу мүмкүн социалдык тармактардан, YouTube'дан карап?
негизи ютубтардан карап эле үйрөнсө болот, бирок көп учурларда ютубтарда туура рецепт берилбейт. Анан сөз түрдө окуш керек. Мен деле айтып атпаймынбы, ошо 7 жылдан бери ар бир жылда жок дегенде 2-3 курс сатып алам да. Окуп, эси действительно өзүнүн эмеси кондитер болом деп чечсе, анда сөз түрдө жаңылап, эме билимин жаңылап туруш керек. Эң сонун. Анан дагы бир багы Рахат айымдын багы кондитерликте эмес, жеке эле жашоосуна кирели деп атабыз. Бир аз сырларын ачалы деп атабыз. Үйдөгүлөр, кичинекейлер сизди туурап кондитер болом дегендер барбы? Ооба бар. Азыркы учурда чоң кызым кондитер болом деп берет. Бирок кичинекей кыздарым деле торт жасайм деп берет. Садикке барган кызым эжекеси жибериптир. Сиздин кызыңыз бизге торт жасап берип атат деп игрушкалардан. Эми чоң кызым, бирок мен сен эмеңси кондитерскиңизди улантам деп көп айтат. Мен тескерисинче ойлойт экенмин да, кичинекей кезинен торту көрүп жадап калса туш керек балдар деп. Жок, көп учурларда ошондой айтышат, бирок мен үйдөгү балдарга көп жазап бербейм. Себеби дегенде бизде заказной торт болгон үчүн ашыкча ашпайт да. Анан кээ бир учурларда эле бир айда 1-2 жолу жазап берип калышы мүмкүн. Анда башка элдерде эле экен, демек. Анан негизи баягы ар бир иштин кыйынчылыгы болот эмеспи? Элге билбеген кондитерлердин жумушунун кыйынчылыгы эмнеде? Элге билинбеген негизи ойлошот, торт жасаганда аябай эле көп кондитерлердин негизи ою жаңы баштагандар сразу эле мен эме известный болуп, атым чыгып кетет деп, негизи андай эмес. Ар бир нерсени акырындык менен деп коет го. Сөз түрдө эмгектенгенден кийин ошого аракет кылсаң, анан ошол ойлогон максатыңа жетесиң да. Бир убакта эле көтөрүлүп кетиш кыйын. Мүмкүн торт жасоодо, таттуулар жасоодо кээ бир лайфхактар менен бөлүшөсүз. Нелерден баш тартыш керек колдонгондон, нелерди кошсо жакшыраак болот? Тортту мисалы көтөрүлүп жакшы чыгыш үчүн мүмкүн. Торттун көтөрүлүшүнө негизи көп учурларда арзан торттор болсо, ар кандай химический паф, ушундай нерселер кошулат. Бизде натуральный продукт болгон үчүн биз көп учурларда сода менен разрыхлителди гана иштеп жатабыз. Ал эми баягы үй шартында жасагандар деле, демек дал ушул нерселер менен жасаса болот, разрыхлитель ошол эле. Сөз түрдө үй шартында деле ушундай өзгөчө тортторду жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Кайсы убакта эс аласыз негизи? Менби? Мен азыркы учурда каалаган убакта эс алам. Баягы бизнесте жолуна салып койгондо ушундай кандай десек, эркин график болуп калат го, демек сиз ошол графикке өткөнсүз. Ооба, шүгүр, азыркы учурда ошондой. Эми кээ бир учурларда эле болуп калат, эгерде кыздарга экзамен болгондо сөз түрдө мен болушумду каалаган окуучуларга сөз түрдө экзаменде мен турушум керек. Калган учурларда өзүм каалаган графикке иштей берем. Сиздин дагы 7 жылдан берки бул бизнесиңиз, анан негизи жалпы эле айымдар үчүн бизнес баштоо, анан бизнесин өркүндөтүп алып кетүү үчүн кандай кеңештерди бересиз? Именно кондитерский жактан? Жалпы жонунан эле бизнес баштайм дегендер болсо. Негизи эле бизнес-вумен катары. Негизи эле бизнес баштайм десе, ар бир адамдын мындай өзүнүн көңүлүнө жага турган ишти баштаса, ошол нерсенин ийгиликке жетет деп айта алам. Себеби дегенде орто жолдон баштап келатып, эгер ал нерсе жакпаса, тажап калып таштап да кетиши мүмкүн. Ошондо сөз түрдө ар бир адам эси кайсы нерсени кааласа, ошол нерсени гана алып кетсе болот. Түшүнүктүү. Анда багы Рахат эжекебиздин баардыгы эле тарыхын уктап окшойт. Дагы багы ачылбай турган бир тарыхтарды, сырларды ачкым келип атат, бирок аны кийинкиге калтыралы деп турам мен. Анан негизи эле жолдошуңуз сиздин жумушуңузга болгон көз карашы? Азыркы учурда жолдошум аябай колдойт. Ал эми жаңы башталган учурдагы? Жаңы башталган учурда сөз түрдө бир аз каршы болгон, себеби мен 3 кичинекей балам менен үйдө отуруп торт жасаганымды, жүдөгөнүмдү көрүп, эми себеби дегенде кичинекей балдар менен үйдө кылыш кыйын да. Анан ошол үчүн мага борору сезимде эле кылбай эле кой, иштебей эле кой деп көп айтчы. Анан кийин билди, что бул мен мунсуз тура албайт экенимди. Анан эми макул иште, өзүң каалаган ишиңди кыла бер деп азыр сөз түрдө колдойт. Баягы өзүңдүн сүйүктүү жумушуңду табыш үчүн деле изденүү керек бекен, мындай бир нерсени көрүп, ал жок, бул болбой калды, меники эмес деп, анан сиз деле ушул таттууларды жасоого өзүңүздүн жумушуңузду табууда
ага чейин дагы эмнелерди басып өтүш керек болду? Мен негизи кичинекей кезимде таттууну өзүм жакшы көрөм деп атпаймынбы? Студент кезимде да сөзсүз түрдө таттуу алмайынча жүрө алчу эмесмин. Постоянно жанымда шоколад жүрчү дегенде десерттерди жечүмүн. Анан негизи көп эле нерсени өзүмдүн башыман өткөзүп көрдүм, окуп көрдүм. Анан окугандан кийин вот айтпаймынбы, окуйсуң, анан эң аягында чөтө көңүлүң анча каалабайт да. Анан оңой эле чыштап коесуң ал нерсени. Ама кондитерский жакты мен чытай алган жокмун. Себеби дегенде өзүм таттууну да жакшы көргөндүктөн, анан ошол учурларда торт, өзгөчө торт жасаган популярный болуп баштаган. Анан аябай кызыктым, билбейм эмнегедир көңүлүмө аябай туура келип, анан тортсуз өзүмдү элестете албай калдым да. Жолдошум айткандай эле, сен менден да торту көбүрөөк жакшы көрөсүң деп айтып калат. Анан өзүңүздүн баягы студияда саткандан тышкаркы ойлор болду эле же ресторандар менен же биз шаарыбыздагы кафелер менен кызматташуу иштери болобу? Негизи андай сунуштар өтө эле көп түшкөн. Бирок азыркы учурда ал нерсени кыла элекмин, бирок эми кайра ойлоп жатам, кылсамбы деп. Себеби дегенде менин максатым акча табыш эмес, мен өзүмдүн жакшы көргөн ишимди эле иштөө да. Анан ошондуктан пока аны эми пландап баштадым да, буга чейин сунуштар аябай эле көп түшкөн. Эми демек жакын арада ишке ашырып калышыңыз мүмкүн. Мүмкүн. Мен сурайын деп аттым эле. Ошол биздин айыл жергелеринин жергесине же болбосо алыскы региондорго сиздин тортторуңуз барабы деги эле магазинде баягы дүкөндөр менен иштешесиздер белепчи. Демек бизде негизи дүкөндөр менен азырынча иштешпейбиз. Себеби дегенде биздин торттор өтө кымбат. Продукциясы кымбат болгон үчүн биздин кардарлар аны көтөрүшү бир аз кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан биздики жөн гана заказ менен гана кетет. Себеби дегенде бир эле торттун баасы 3000ден ашып кетет да. Анан ал нерсени магазинде туруп бат эле суроо өтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан болгону заказга гана жасайбыз. Түшүнүктүү. Демек айыл жергесинде боло турган болсо деле ал көпчүлүктүн баягы чөнтөгүнө туура келбей калат окшойт. Мен көп учурларда ошо кымбат продукт менен жасаган үчүн туура келбей калат. Негизи продуктусун дагы өзгөртүп туруп сатууга чыгарса дагы болот. Ал эми келиңиз, акыркы суроолордон болсун. Эми курсуңуз тууралуу дагы айта кетиңиз. Кайсыл убакта бир башталат курска катталуу, анан канча убакытта болот, канча убакытта айымдар кондитерлик кесипти үйрөнүп чыкса болот негизи? Бизде курста ошо жогоруда айтып кеткен 2 курсубуз бар, 8 күндүк, анан 12 күндүк. Ар бир айымдын эгерде каалоосу күчтүү болсо, 8 күндүн ичинде эле профессиональный кондитер болуп чыкса болот. Профессиональный кондитер болуп чыкса болот. Бизде курста болсо ай сайын бир айда 2-3 жолу өткөрүлөт. Ар дайым Instagram баракчабызга жарыялап турабыз. Эгерде каалоочулар болсо, катышса болот. Сон. Мындай кылганда эжекебизге кененирээк эркин микрофон суналы дагы, анан дагы сизге Рахат айымдын өзүнүн колунан үйрөнөм деген, кондитер болом деген биздин көрүүчүлөр болгон болсо, кандай кылып даректериңиздерди алса болот, кантип кайрылса болот, ошонун баардыгын кененирээк айтып өтүңүз. Биздин Instagram баракчабызга калыпталсаңыздар болот, ал жакта Тарты Рахат деп жазылуу. Жана ошондой эле биздин номерлерге кайрылсаңыздар болот. 05 0706 23 84 23. Рахмат, чоң ыраазычылык билдирели, ийгиликтерди каалайлы, кардарлар көбөйө берсин буюрса, таттууларыңыздын саны өсүп, өзүңүз айткандай чыгармачылык эргүүдө дайыма сонун бир нерселерди жасап жаратып жүрө бериңиз дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эфирибизди алдыга улантабыз. Көрүп жатканыңыздар НТС каналында таң шоу берүүсү. Ал эми бизде конокто сонун таттууларды жасаган кондитер айым Рахат Исмаилова конокто болгон учуру. Сиздер дагы эгерде кондитер болом деген болсоңуздар, жөн эле үйдөгүлөргө сонун таттууларды жасап берем деген болсоңуздар, анда Рахат айымга кайрылсаңыздар, жардам берүүгө силерге дайыма даяр. Ушундай сонун бир таттуулардын үстүнөн болгон таттуу маектен кийин биз кыскача саякатка барып келели.